Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар жоқ каналы. Бүгін 6 май 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Акжар конушунда турам туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге деген. Азыр мен турган жер Бишкек шаарынын түндүк тарабы Объезднойдун жээги Акжар конушунун башталыш жерине турам туғандар. Биздин сатылуучу үй ушул жерден түз түндүккө карай басып барганда Акжар айылынын 25 көчөсүндө жайгашкан. Анан бул Объезднойдон ушул жерден көптөгөн маршруткалар өтөт Бишкек шаарынын башка бурчтарына. Анан бир аз эле тоо тарапка карай, түштүккө карай барсак 1 километрдей аралыкта Дордой базары деле жакын жерде жайгашкан. Мына ушундай туғандар. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Түз мына Акжар районунун негизги центральный көчөсү менен түз түндүктү карай 25 көчөсүгө карай жол алдым туғандар. Түз түшүп келип Борбордук көчө менен 25 көчөгө да жетип келип калдым туғандар. Сиздер келип жатып биринчи мечитти көрүп аласыздар. Мечиттен өткөндөн кийин келе көчө 25 көчө болуп калат. Жанында Омат деген магазин да бар экен туғандар. Анан жана Акжар айылынын башталышынан көптөгөн маршруткалар, көптөгөн Бишкектин бурчтарына барышат эле. Акжар айылынын ичине чейин 130 жана 286 маршруткалар кирет туғандар бул жакка чейин. Эми мына ушул Омат деген магазиндин жанынан чыгышты карай туғандар, чыгышты карай 100 метрдей бассаңыздар оң тарапта сатылуучу үй жайгашкан. Борбордук көчөнүн чыгышты карай 100 метр басып келгенде катардагы 5-чи үй, бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үй болуп калат экен. Көчө тараптан пескоблок менен тосулуп, көрүп турганыңыздардай воротто орнотулган туғандар. Андан ары мектепке кошуна Акбат айылына барышат экен. Жөө барса болот туғандар. Анан садик, азыр частный садиктер бар экен. Бул жакта мечит жакын жерде жана 100 метр аралыкта жайгашкан. Мына бул короосунун көрүнүшү. Жерин аянты 4,5 сотук туғандар жана алды тарагында бир аз 2 сотуктай жер бар. Ал жерге убактылуу дарак, кошуналарга окшоп дарак эксеңиздер болот, же болбосо кандайдыр жер жемиш эксеңиздер болот. Ал жөнүндө дагы азыр айтып кетем. Суу, свет, отопление бар экен туғандар. Документтер боюнча кызыл китепке тапшырып коюштур туғандар, бирок жакынкы аралыкта келет экен. Азыркы учурда жок туғандар кызыл китеби. Негизинен башка конуштардын баарына эле берилди кызыл китептер. Бир гана ушул Акжар конуш калтыр алды деле жакынкы 15-20 күн аралыгында берилет деп айтты. Дагы толугураак маалымат билгиңиздер келсе, үй ээсинин номери экранында жана описаниеде болот. Звонок кылып сүйлөшүп билсеңиздер болот тугандар. Үй жөнүндө айтсак, бышпаган кирпич менен бүтүрүлгөн. Узун турасы 9-12 тугандар. Тышкы тарабы көрүп турганыңыздардай декоративный штукатурка, фундаменти 1 метрге жакын бийиктикте куюлган. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. Алды тарабында вишня багы жана башка 1-2 бактар бар экен. Мына жана айткан 2 сотук жер. Мына бул жакта кошуналарга окшоп сиздер деле терек же болбосо тосуп кандайдыр жер жемиш эксеңиздер болот экен. Ал жактагы жер. Эми мына бул үйдүн көчө чыгыш тараптан көрүнүшү тугандар. Азыр сиздерге биринчи эле болуп ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң чыгып короосунда калган маалыматтарды берем тугандар. Мына бул негизги кирүүчү эшиги, темирден эшик, бронированный эшик экен тугандар, темирден болгон. Андан ары эки жактан чыксаңыздар болгондой лестница, тепкичтер. Андан ары түз кирсек бул жакта прихожка. Анан бул жакта тугандар при отопленияның котел деле ушул жерде орнотулуп турду. Полу кафель экен. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. Бул прихожка. Андан ары түз өтсөк бул жакта коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кетет экенбиз. Дубалдары обой, потолок, гипсокартон экен. Анан ушул эле жерден оң тарапка кайрылганда кухня. Окей. Узун турасы 4x4. Чыгыш тараптан чоң терезе орнотулган. Ички тарабына раковина орнотулуп, сууда чыгарылыптыр. Дубалдары обой, потолок гипсокартон жана бардык бөлмөлөрдүн полдору жыгачтан болгон пол экен тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Анан ары
кайра эле коридорго чыгып түзөтсөк, бул жакта дагы бир бөлмө. Узун турасы 4,5, дуалдары обой, потолок гипсокартон жана батыш тарап, түштүк тараптан чоң терезе орнотулган туугандар. Ошондой көрүнүштү. Пол жыгачтан болгон пол, потолок гипсокартон экен. Андан ары түзөтсөк, бул жакта дагы бир бөлмө. Узун турасы 5,5. Дуалдары обой, потолок гипсокартон жана түштүк тараптан чоң терезе орнотулган туугандар. Ар бир бөлмөгө проотоплениянын материалдары да орнотулган. Мына ушундай көрүнүштү. Эми кайра эле коридорго чыгып, эң акыркы бөлмөнү көргөзөйүн. Бул жакта зал бар экен. Түз киргенде. Бул жер бирок толук түрдө бүтө элек. Мына ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Узун турасы 6,4 туугандар. Мынакей. Ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Почти бүтө эле калыптыр. Аз жумуштар бар экен туугандар. Эми кайра эле короосуна чыгайын да калган маалыматтарды берейин. Мен кайра эле үйдүн короосундамын туугандар. Бул мына үйдүн түштүк тараптан көрүнүшү. Мынакей. Түштүк тараптагы кошуна менен болгон граница мына ушул жерге чейин. Дагы кимден кимге кызык болсо, кимден кимге үй жаккан болсо, келсеңиздер, үй ээси сиздерге жерлерини, границаларды тактап бере алат. Эми бул үйдүн баасын айтайын туугандар. Бул үйдүн баасына $29,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерини экранга калтырамыз, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот туугандар. $29,000. Анан негизги маалыматтарды дагы бир жолу кайталай кетейин. Үй узун турасы 9,12, бышпаган кирпичинен бүтүрүлгөн, жердин аянты 4,5 соток жана алды тарабында бул жакта бир аз 2 сотоктай кошуналарга окшоп дарак эккенге, же болбосо жер жемиш эккенге жер да бар. Ал жакты иштетсеңиздер деле болот, убактылуу. Көчө тараптан мына пескоблок менен тосулуп көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган туугандар. Суу, свет, отопление бар. Баасы $29,000 сүйлөшүү болот. Эсин номери экранда калтырам, онда сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Анан группалар менен бөлүшсөңүздөр, достор менен бөлүшсөңүздөр, мага, үй ээсине, дагы кимди бирөө ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга сиздер чоң жардам берген болосуздар. Дордой базарына жакын жерде болуп калат туугандар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.